Өткөнкү сабакта биз тааратты сындыра турган нерселерди айтканбыз. Кандай учурларда адамдын дараты сынат, даратсыз болот, ибадат кыла албай калат. Ошолорду баяндаганбыз. Бүгүнкү сабагыбыз нажасат. Нажасаттын түрлөрү, анын өкүмдөрү, андан кантип тазаланабыз, мына ушулардын баянында. Нажасат негизинен эки түрлүү болот. Биринчиси нажаса hukmiya, экинчиси нажаса хакыйкия. Нажаса hukmiya дегени ал адам ошо нажас болгон учурунда, нажаса hukmiya болгондо намаз окуганга, Куран кармаганга же окуганга болбой калат. Буну нажасаты hukmiya деп айтылат. Мисалы адамдын дараты сынып калды, дарасыз болуп калды, же гусул важып болуп калды. Мына учурдагы адамды мында хадас деп айтылат, нажасат деп айтылат. Бирок нажасат hukmiya деп айтылат. Буну хадас десек, хадасты экиге бөлөбүз. Хадасыл асгар, хадасыл акбар деп. Хадасыл акбар дегени дараты сынып калды. Бир адам дараты сынды, ал хадас болду. Анда нажаса hukmiya бар. Акыйкатта нажасат жок анда. Hukman ал адам дарасыз намаз окуганга жарабайт. Куран окуй берет, бирок намаз окуганга ага мүмкүнчүлүгү жок. Куранды кармаганга рухсат берилбейт. Эгерде хадасыл акбар десек, чоң дарасыздык болсо, анда жуунуш важып боло турган болсо, анда намаз окуганга да болбойт, Куран окуганга да болбойт. Анда сөзсүз түрдө ал адам жуунгандан кийин анан тараты алып, жета жуунуп, анан Куран окуйт, намаз окуйт. Буну хадас деп айтылат, буну нажаса hukmiya деп айтылат. Нажаса эки түрлүү болот, hukmiya, хакыйкия. Hukmiyасы ошол дарасыздыкты айтылат. Экинчиси нажасат хакыйкия. Нажасат деген эмне деген нерсе? Нажасатты уламалар ар түрлүү тарифдеген. Өзгөчө Шах Валиулла Дехлеви рахматулла алей, Худжатуллах балигада айтат. Нажасат деген адам жийркелеп турган нерсени айтат. Адам жийркенип, андан алыс болгонду, таза болгонду каалайт. Ал нерсени денесиге тийгенди жактырбайт, жийркенет, кийимиге тийгенди жакшы көрбөйт, тамагына кошкусу келбейт, ичкен нерсесине кошкусу келбейт, жаткан жерине, окуган жерине койгусу келбейт аны. Мына ушундай нерсени нажасат деп айтылат. Нажасат ал адам баласы жийркене турган нерсе. Андан жийркенет, аны менен чогуу жашаганга, чогуу турганга, бир жерине жуктуруп алганды жакшы көрбөйт. Мына ушул нажасат деп айтылат. Бул нажасат балдар негизинен эки түргө бөлүнөт. Хафифа, сакила. Нажаса хафифа, нажаса сакила. Жеңил нажасат, оор нажасат. Жеңил нажасат болот балдар, оор нажасат болот. Бирок экөө тең нажасат. Андан кийин ушул нажасат хафифа жана сакила дагы экиге бөлүнөт. Мар'ия, гайри мар'ия. Көзгө көрүнгөн, көзгө көрүнбөгөн болуп. Көзгө көрүнгөн нажасат, көзгө көрүнбөгөн нажасат болуп. Мына ушинтип отуруп канча болду? 4 түрү болот нажасаттын. Нажасат дегени ошол адам баласы жийркелеп турган нерсени айтылат. Мисалы адамдын денесинен чыккан нерсе, дараты сындырган нерсе, гусулду важып кылган нерсенин бүт бардыгы нажаса, нажаса гализа. Оор нажасат. Адамдын заңы, адамдын зарасы, манни, мази, вади, хайз, истихаза, дам, кан, ириң, бүт бардыгы булар нажасат гализа. Оор нажасаттар. Оор нажасаттар. Адам баласы намаз окуганда нажасат хафифадан дагы, нажасат сакиладан дагы таза болуш шарт. Анын денесинде, анын кийиминде, отурган жеринде, окуган жеринде, жай намазында нажасат болбош керек. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн нажасат негизинен канча түргө бөлүнөт экен? Эки түргө бөлүнөт. Хафифа жана сакила. Жеңил жана оор деп. Кийин ар бири булардын ар бири дагы экиге бөлүнөт. Мар'ия, гайр мар'ия. Көзгө көрүнгөн нажасат, көзгө көрүнбөгөн нажасат болот. Көзгө көрүнгөн мисалы адамдын тезеги, малдын тезеги, адамдын зарасы, малдын зарасы. Көзгө көрүнбөгөндө мисалы суу, нажас суу. Аны нажасы көрбөйсүң, бирок ал дагы нажас. Бул эмне болду? Нажас гайри мар'ия. Аллах субханаху ва таала ушул нажасаттарды дагы кээ бир мыгдарларын кечирген. Бул динибиз жеңилдик дин.
жеңилдик берген. Кайсы мыгдарда болсо нажасат, аны менен намаз окуган болсо намаз боло берет деген маселе бар. Аны дагы шариятыбызда көлөмдөрүнү, өлчөмдөрүн айткан. Нажасат малдар мар'ия болсо, көзгө көрүнүп турат-турган, же болсо сакила боло турган болсо, анда ал эки түрлүү болот. Коюк же суюк. Суюк же болсо жисми, денеси бар, жисми бар болот. Эгерде жисми бар боло турган болсо, уламалар аны айтат, анда ал нерсе 1 дирхамдын өлчөмүнчөлүк. 1 дирхамдын өлчөмүнчөлүк бир нажасат тийип калса, денеңе же кийимиңе, ошончолук жерде намаз окуган болсоң, ошо менен чогуу намазың болот. Бирок билип калсаң, тазаланыш мүмкүн болсо, тазаланган жакшы. Тазаланбай окуган болсо, башка мүмкүнчүлүк болбосо, шарият жайыз дейт. Кадары дирхам дейт. Экинчи сүрөтү суюк боло турган болсо, суюк сүрөтүндө уламалар мына каф. Адамдын алаканы бар. Алаканы мындай кылсаңар, суу куйсаңар, мына жер толот. Мына ушул толгон өлчөмчөлүк жерде, эгер нажасат болсо, суюк нажасат. Ошончол жерге, денеңе, кийимиңе тийип калса, же жайрамазыңа, ал жер не болот? Нажас болуп калат. Түшүнүңөрбү? Ал жерди тазалашка туура келет. Бул нажасаты гализанын өкмү балдар. Эгерде нажаса хафифа боло турган болсо, анда уламалар рубу сауп деген. Хафифа болсо, анда кийимдин 4/1 тийген болсо, аны менен намаз окуса болот. 4/1 көбөйгөн болсо, намаз окуганга болбойт. Түшүнүңөрбү? Бирок кийим дегенде түшүнүп алгыла, толук кийим эмес. Толук кийим эмес. Кийим дегенде ошол тийген жердин 4/1. Мисалы, адамдын мына жеңи. Жең балдар өзүнчө бир кийим болуп эсептелинет. Ушунун 4/1. Кээ бир уламалар могу жерден берге чейин өзүнчө бир бөлүк деген. Оны өзүнчө бир бөлүк деген. Түшүнүңөрбү? Ошо кийип турган кийимиңдин үстүндө көйнөгүң болобу, астыңдагы шалбарың, штаның болобу, ошонун 4/1 болсо, ошону не деп айтылат экен? Мафуун анху. Кечирилген, жеңилдик берилген дейт. Ал кийимдин же дененин 4/1 ошол тийген жеринин. Бул нажаса хафифана гана өкүмү. Эгерде кийим мисалы селде болсо, же болсо жолук болсо, анда ошол селденин же жолуктун 4/1. Ал эми толук кийим болсо, анда мына этеги өзүнчө бир кийим. Мына жан башы өзүнчө бир кийим болот. Адамдын балтырынан бир жагы өзүнчө бир кийим болот. Колу өзүнчө болот. Ар бир жер эсептеп, ошонун 4/1 нажасат тийип калган болсо, анда аны менен намаз окуганга болбойт. Андан көбөйүп кеткен болсо болбойт, андан аз болсо, башка кийим жок болсо, жууганга тазаланганга мүмкүнчүлүк болбосо, аны менен окуса болот. Түшүнүңөрбү? Мына ошентип отуруп, нажасат канчага бөлдү? 4 түргө бөлүндү балдар. Нажаса хафифа, жеңил нажасат, оор нажасат. Анан алар бардыгы экиге бөлүнөт, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн болуп. Ошентип ар бири экиден болуп 4 түрү болду нажасаттын. Бул балдар ушул нажасаттардан адам баласы намаз окуган учурда таза болуш шарт. Негизи эле таза болуш шарт. Өзгөчө Аллахтын астына барганда, намаз окуганда ушулардан таза болушу шарт, зарыл. Эми кайсы нерселерди биз нажасат хафифа дейбиз, жеңил дейбиз? Кайсы нерселерди биз нажасат, оор нажасат дейбиз? Алардын эрежеси мен силерге кыскача кылып айтып берип коеюн. Нажасат инсандан чыккан нажасат болот. Жаныбарлардан чыккан, айвандардан чыккан нажасат болот, жана куштардан, парандалардан чыккан нажасат болот. Негизинен 3 нерсе болот көбүрөөк. Инсандан чыккан нажасаттын бүт баары бул нажасат гализа, оор нажасат. Сенин өзүнөн чыккан заараң, ошол чыккан заараң, сенин заңың, сенен чыккан кан, ириң, мисалы да, булардын бүт баардыгы нажасат гализага кирет. Түшүнүңөрбү? Булардан таза болуш шарт. Булардын мыгдары канча болду? Баягы дирхам өлчөмүнчөлүк. Дирхам дегени балдар бүгүнкү күндөгү 3 тыйын, 5 тыйын бар го сом. Ошонун өлчөмүнчө болуп калат. Мунун баягы вазны, салмагы. Ал эми көлөмү суюк боло турган болсо, адамдын алаканынын ичичелик болуш керек болот. Ошончолук болот. Ушунча жерге тийип калган болсо, адамдын алаканчалык ичиндеги кичинекей тегерек жерге чейин, же болсо баягындай 1 дирхам өлчөмүнчө тийип калса, анда намаз жарайт. Бирок таза болгон афзел. Жок болсо тазалана турган нерсе, башка кийим, анда окуса боло берет. Инсандан чыккан нерселердин бардыгы некен? Нажасат, гализа, оор нажасат. Андан кийин жаныбарларга келебиз.
Жаныбарлар эки түрлүү болот балдар. Макулул лахм, гайру макулул лахм. Эти жейилген, эти жейилбеген болуп бөлүнөт. Эти жейилген жаныбарлар бар, эти жейилбеген жаныбарлар бар. Эти жейилген жаныбарлардын зарасы, алардын тезеги, каны, булар боюнча уламалар тезеги менен зарасыны najasat хафифа деген. Жаныбарлардын неси тезеги, эти жейилген. Жана неси зарасы сидиги некен? Najasa хафифа. Албетте булардын каны najasa гализа. Жаныбарлардын каны najasa гализа. Мисалы кою соютасың бисмиллаху акбар деп сойдуң. Ошондо кан атылып чыгат. Дам масфух дейлет. Ошо атылып чыккан кан бул najasat гализа. Кичинекей дирхамдын көлөмүнчөлүк кийимге тийип калса, андан көбүрөөк тийип калса намаз болбой калат. Ал эми анын сидиги, анын зарасы, анын неси, заңы, тезеги, ал najasat хафифа, жеңил. Анын көлөмү көбүрөөк. Түшүнүңөрбү? Демек, эти жейилген малдар болсо, ал жаныбарлардын кой, эчки, төө, уй, жылкы, булардын najasаттары неси экен? Najasa хафифа, булардын тезеги менен сидиги. Ал эми кан, булардан чыккан кан, бул najasa гализа болуп эсептелет. Оор najasat болуп эсептелет. Андан кийинкиси гайру макулул лахм. Эти жейилбей турган жаныбарлар. Жырткыч жаныбарлар. Арыстан, карышкыр, аю, түлкү жана башка меси эти жейилбей турган жаныбарлар бар. Билесиңер, булардын бардыгынын najasаты бул najasa гализа болот балдар. Алардын зарасы, алардын каны, алардын заңы, тезеги бүт бардыгы najasa гализа болот. Түшүнүңөрбү? Демек, эти жейилгендерикиде кандан башкасы хафифа, жеңил najasat, каны оор najasat, эти жейилбегендердин бүт бары каны, тезеги, сидиги бүт бардыгы эмне экен? Najasa гализа, оор najasat. Буга түшүнүңөрбү? Андан кийин куштарга келебиз. Куштарды дагы экиге бөлөбүз. Биринчи, мына асманда абада учкандары бар, учпагандары бар. Абада учкандар дагы эки түрлүү болот. Макулул лахм, гайру макулул лахм. Эти жейилген, эти жейилбеген болуп бөлүнөт. Эти жейилген куштар боло турган болсо, алардын корголу, алардын каны, корголу болсо najasat гализа, каны болсо najasa хафифа. Түшүнүңөрбү? Бул баягы эти жейилген абада учкан куштардын өкүмү. Ал эми гайру макулул лахм болсо, алардын баягы корголу болсо najasa хафифа, алардын каны najasa гализа болот. Najasa гализа болот. Түшүнүңөрбү? Андан кийинки маселе хавада учпаган, учса дагы жакшы уча албаган махлуктар болот. Мисалы тоок, өрдөк, газ сыяктуу. Түшүнүңөрбү? Булардын тезеги дагы, булардын каны дагы najasat гализа. Najasa гализа. Мына ушинтип уламалар, фукахалар рахимахумулла najasаттарды ушинтип бөлүп койгон балдар. Демек, тооктун тезеги некен бул najasa гализа. Ал жаман жыты да болот. Ошондой эле хавада учкан макулул лахм, мисалы көгүчкөн бар, дагы башка жейиле турган куштар бар. Алардын тезектери эмне болот экен? Najasa хафифа. Кээ бир уламалар тезегини ханиме деген, көгүчкөндү мисалы таза деген, тахир. Таза дагы болот балдар, кээ бир учурларда najasa хафифа болот. Түшүнүңөрбү? Бул эми жаныбарлар, жана паранда куштар, анан инсан. Ушулар көбүнчө бизге кездешкен ушулар болот. Биз ушулар менен чогуу жашайбыз. Мисалы, басып барасың, үстүңө көгүчкөндүн немеси түшүп калса, najasаты. Сен намаз окусаң болот. Түшүнүңөрбү? Намаз окусаң болот. Эми тазалап окуган жакшы, бирок ал менен намаз окусаң болот, ал najasa кылбайт. Эми андан кийинки маселе, биз najasat хакыйкия, өкмияны бүткөндөн кийин булардан тазалануунун жолдору. Кантип тазаланабыз деген маселе болот. Тазалануунун дагы балдар жолдору көп. Ошол нерсеге каралат. Najasat тийген нерсе кандай нерсе, ошого карашта өкүм өзгөрө берет. Эгерде najasat тийген нерсе идиш табак болсо, казан аяк,
Түшүнүңөрбү? Казан аяк сыяктуу нерселер болсо, аларды 3 жолу жуулат. Катыраак кылып жуулат, катыран дейт буну. Бир жолу жаталап жуасың казаныңды, сууну неме кыласың, оодарып туруп тазалайсың, сызгырып, суу бүткөндөн кийин экинчи жолу кайра жуасың. Ошентип 3 жолу жуусаң таза болот. Бул баягыдай казан, табак, кесе, чыны ушул сыяктуу буюмдарды тазалоодун тартиби. Эгерде нажасат кийимге тийип калган болсо, анда балдар эки түрү болот. Кийимине тийди же денеңе тийип калган болсо, эгерде ошол тийген нерсе анын жисми болсо, анда ошол нерсени алып таштап, ошол жерди жууп койсоң таза болуп калат. Ошол тийип калды безеке, тезек тийип калды малдын. Ошону алып ташладың, ордуну тазалап жууп койдуң, таза болуп калат. Эгер суюк нерсе болсо, малдын зарасы, сийдиги кийимиңе тийип калды. Анда аны жууштун жолу 3 жолу жуасың. Ар бир жууганда тазалап, сыгып жуасың. Тазалап, сыгып жуугандан кийин ал нерсе тазага айланат. Эгерде сыгып жууш мүмкүн болбосо, мисалы мондай чоң килемдер, паластар, аларга суу агызасың дейт. Кээ бирлер айтат, суу агызсын үстүндө дейт. Эгер андай мүмкүн болбосо, жок дегенде нажас турган жерин өзүң тазалайсың. Ошол жерге астына бирдекени коюп туруп, үстүнөн суу агызасың. 3 жолу 4 жолу агызып, ошол нажасаттын асары кетип, жети куш эчтекеси калбагандан кийин таза болуп калат. 2-3 жолу суу агызгандан кийин ал нерсе таза болот. Себеби кээ бир нерсени сыгып жууа албайсың да. Анын жолу ушундай. Анан кээ бир учурларда эмне болот? Ушундай нерселер болот. Мисалы, өзү каттуу бирдекени баягыда өзүнө тартып албайт. Мисалы, темир, не дейбиз, бычак, кашык, капкил, ошол нерселер болсо, аларды сүртүп койсоң деле таза боло берет. Аларды сүртүп койсоң деле таза боло берет. Эгер суюк нерсе болгон болсо, аны жууш керек болот, болбосо аны сүртсөң деле таза болуп кете берет балдар. Мисалы, бут кийимиңе тезек жабышып калды. Ошол бут кийимиңди жакшылап топуракка сүрсөң, жакшылап ачсаң, нажасат кетсе, ал таза болуп кала берет. Анан дагы бир маселе бар, ал жер маселеси. Эгер жерге нажасат тийип калса, эмне кылабыз деген маселе турат. Жерге нажасат тийип калса, анын жолу балдар жерди эмне кылынат? Күнгө кактап, күн тийип кургап калса, бул да таза болгон болот. Же болбосо үстүнө суу сейип койсоң, бул менен таза болот. Же болбосо топуракты алып туруп, үстүнө ташлап койдуң. Муну менен дагы жер тазалыкка айланып калат. Ал жер таза болот, ал жерди пайдалансаң болот, намаз окусаң, башкага жарайт. Түшүнүңөрбү? Андан кийин кээ бир учурлар болот, балдар, суюк нерсеге нажас түшүп калат. Мисалы, майга нажас түшүп калат. 10 килограммдык же 20 килограммдык майың бар, ошого нажасат түшүп калды. Эмне кылабыз десе, анын жолу ага суу куясың үстүнө. Ага суу куюп туруп, ошонун көрөмүчөлүк, андан көбүрөөк суу коюп, баардыгын кайнатып чыгарып бересиң. Кайнатып чыгарып 2-3 жолу кылгандан кийин нажасат чыгып кетти болот. Андан кийин ал майды пайдалансаң болот. Кыскасы, шариятыбызда ар бир нерсенин тазалоодун жолу бар. Жердин тазалоодун өзүнчө жолу, кийимдик өзүнчө, идиш табактык өзүнчө. Түшүнүңөрбү? Ар бир нерсенин мүмкүнчүлүгүнө жараша тазаласа болот. Себеби нажасат, андан инсан жийиркенет, ал нерселерден адам өзүнү, үй бүлөсүнү, кийим кечегине турган жерин таза кылыш керек болот. Мисалы, кудукка нажасат түшүп калса, анын өкүмү өзүнчө. Анын өкүмүнү эмне дейт? Сууну чыгарылат дейт. Ошол түшүп калган нерсенин көлөмүнө жараша. Кичинекей болсо азыраак чыгарылат, чоң болсо көбүрөөк чыгарылат, аябай чоң болсо бүт баарын алып салынат. Бул деген не деген? Шариятыбыз тазалыкты жакшы көрөт. Тазалыкты сүйөт. Ар бир нерсени тазалоодун жолуну шариятыбыз айткан. Ошон үчүн шариятта атайы бул маселелерди баягы нажаса хафифа, сакила атайы бөлгөн ошону. Жеңилдик болуш үчүн бөлгөн. Мисалы, кээ бир жерлерде айылдарда балдар жолдо каттасың, мешитке бараткан болсоң, жолдо ылай болот, суу болот. Ал жерден адам да жүргөн, мал да жүргөн, мал тезеги болушу мүмкүн, немеңе тийип калат, бут кийимиңе тиет, кийимиңе тийип калат. Нажасат акыкатта көрүнбөсө, ал таза. Умуму барда болгон себептүү. Андан кутулуш кыйын. Нажасат көрүнбөсө, сен таза, аны менен намаз окусаң, аны менен музейге барсаң боло берет. Түшүнүңөрбү? Ошондуктан ар бир нерсенин тазалануу жолу бар. Нажасат эки түргө бөлүнөт. Хафифа, сакила деген сөз, жеңил жана оор. Жеңил болсо анын өкүмү дагы жеңилирээк, оор болсо анын өкүмү да өөрөөк. Бул жеңил оор деген балдар каяктан чыккан? Жеңил оор дегени кайсы нажасат экендигине бир иттифак уламалар иттифак кылса,
анда карама каршы фикир жок болсо, бул нажасат оор болот. Кайсы маселеде нажасат экендигинде ыктылаф болуп калган болсо, же болбосо хадистер бири-бирине карама каршы келип калган учурлар болуп калса, мисалы, ал учурларда ал нажасат хатифа айланат, жеңилге айланат. Уламалардын ыктылафы негизи жеңилдикке алып келет. Ошондуктан нажасат хафифа, сакила болуп бөлүнөт. Ошондуктан намаз окуштан алдын кийимиңерди, денеңерди, жай намазыңарды, турган жериңерди тазалагыла. Таза болсун. Денеңерде бир тамчын дагы болбосун. Бир тамчын зара да болбосун. Эми кечирилет, бирок мусулман таза болгонго аракет кылыш керек. Дерең таза болсун, окуган жериң таза болсун, жана кийген кийимиң таза болсун. Кийимиңдин жарым төрттөн бири де же дирхамдан көбүрөөк оор нажасаттын менен окуп койсоң, анда намаз болбой калат. Осиябака фатаххир. Алла Таала айтат, кийимиң тазалагын дейт. Алланын астына келгенде кийим тазалап келиш керек болот. Түшүнүңөр балдар, ошон үчүн бүгүнкү сабагыбыз ошол нажасат болду. Нажасаттан таза болуу, анын жолдору, анын өкүмдөрү, анын тазалоонун шарттарын айттык. Ушул негизинде ар бир адам өзүнүн кийимин, денесин, итиш аягын жана турган жерин тазалаганга аракет кылыш керек. Ошондой эле мисалы теринин тазалоо деген маселе бар. Терини тазалоо балдар бизабба, дамак. Эни аштап койсоң тазаланып калат ал. Бул тазалоонун бир жолу бул да. Нажасатты кетиресиң. Мисалы өлүп калган мал болсо деле, аны дабакат кылсаң, аны аштарсаң таза болуп кала берет. Эгер халал мал болсо, аны бисмиллаху акбар деп сойсоң, аны менен эти да халал болот, таза, териси таза болуп калат. Терisi таза болуп калат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн малдын терисин тазалоонун жолу бисмиллаху акбар, ошол менен жолу экинчиси экен дабагат. Сен аштап тазаласаң, аштаган жолдору көп, ошол менен дагы ал тери тазага айланат. Кыскасы, нажасаттын тазалаштын жолу шариятта аябай көп. Ушулардын бирөөсүн ыктыяр кылып, ошол нерсени тазаласаңар болот. Тери болсо өзүнчө, кудук болсо өзүнчө, кийим болсо өзүнчө, темир болсо баягындай өзүнө тартпай турган нерселер болсо анын өкүмү өзүнчө, жууп сыгыш мүмкүн болсо ал өзүнчө, жууп сыгыш мүмкүн болбосо аныкы өзүнчө. Бүт баардыгын шариятыбыз бизге көрсөткөн. Ушулар менен биз нажасаттардан тазаланабыз.